просто хотела дать пояснение. Дело в том, что сейчас речь идет о поправках в Водный кодекс. Но год назад были поправки в Земельный кодекс. И также вот здесь мы митинговали многоквартирных домов. Мы отстояли, но не смогли отстоять такую норму, которая запрещает, что всем запрещено нецелевое использование, кроме недропользователей. А Комтор является кем? Недропользователями. То есть здесь просматриваются интересы недробывающих компаний, которые практически во всем мире должны придерживаться определенных нормативов. В нашей стране недродобывающие компании не придерживаются экологических норм, а рушат нашу экологию. И это они теперь делают уже не по факту, а через законопроекты. Поэтому мы считаем, что внесение поправок в Земельный кодекс, внесение поправок в Водный кодекс – это один из элементов законодательной коррупции в нашей стране, где все эти нормы работают только на интересы одной компании, которая якобы является крупным налогоплательщиком и бюджетообразующей компанией. Это же позор признавать, что весь наш бюджет зависит от одной иностранной компании. У нас что, экономики нету, что ли, в нашей стране? Мы должны развивать зеленую экономику, а не смотреть в рот недропользователей. Поэтому надо бдить за нашим парламентом. Но у нас есть еще один момент. Если даже сегодня в 3 чтениях парламент примет данный законопроект, мы имеем право апеллировать президенту, потому что президент, я не знаю, новый или старый, должен поставить точку в данном вопросе. И если он подпишет этот законопроект, значит мы можем сказать, что президент тоже против народа. Дагы бир кошумча кылып кете турган нерсе. Биздин мамлекетте өкмөттүн токтому бар болчу. Жанагы мөңгүлөргө келтирилген зыянды аныктоо тартиби деген. Ошол токтомду ушул жылдын август айында азыркы жаңы шайланып келген Сооронбай Шарипович Жээнбековдун колу менен ал кезде ал премьер-министрлик ордун таштай элек кезде жокко чыгарып кетиптир. Аны да билип алгыла. Кимдер ойлоп атат, жаңы президент келсе, жаңы мыйзамдуу өлкөгө кадам таштап атабыз дегенге. Мен деле ошого үмүттөнгөм. Болор иш болду, эми белибизди бекем буп алдыга жүрөбүз деп. Но көрсө, кылмыштуу иштерди ушундай бийлик алмашып атканда, акырын, тымызын элге билгизбей, 3 окууда өткөзүү элек деген маселе бул кылмыштык иш. Ошон үчүн экинчиден дагы мындай норма киргизип коюптур. Жанагы стратегический бюджетообразующийден сырткары уполномоченный орган аныктайт деп. Уполномоченный орган бул министерство. Булар өзлөрүнө баягы эме калтырып кетип атышат, коррупционный схеманы. Кийин ошол уполномоченный орган бүт горнодобывающий компанияларды стратегический бюджетообразующийдин тизмесине киргизебизби же жокпу деп акча тапканга коррупционный схеманы өзлөрүнө калтырып атышат. Анткени себеби шайлоодо акчаны чачышат. Шайлоо бүткөндөн кийин ошол акчанын баарын ушундай мыйзамдын аркасы менен ушундай кең байлыктарды казып аткан компанияларды шантажировать этип туруп кайра акча табышат. Ошон үчүн биз айтышыбыз керек. Бул эрежелердин баары мыйзамда так жазылып, бүт компанияларга текшиштеш керек. Мыйзамдын негизинде зыян аныкталыш керек, төлөнүш керек. Эч кандай исключение, эч кандай эрежелерди тигил аныктасын деген маселе буякта турбаш керек. Биз укуктуу мамлекетке барабызбы же ушул келген биздин аткаминерлер өзлөрүнүн кызыкчылыгын ушинтип мыйзамдын аркасы менен сактай береби? Мынтип отурсак мөңгүнү жоготобуз, сууну жоготобуз, элибизди жоготобуз. Азыр дагы ушул жерде балдар бар экен, кезегин күткөн. Сөздү берип коеюн. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Претензия кылышпады. Бүгүнкү Алмаз Атамбаев башында турган бийлик акыркы кетеринде өз элине душмандык саясаттарды жүргүзүп атат. Bundan өзгүздөр билесиздер, 2 жыл мурун ушул жерде баардыгыбыз чыгып, ошо мөңгүдөн колуңду тартып атып сорго ошол мыйзамды атка таптырганбыз. Бүгүн ошо кетерде кайрадан ушул мыйзамды алып келип атат. Эгерде азыр айтып коеюн, эртең президент кол кое турган болсо, бул Кыргызстандын, кыргыз элинин душманы деп аталсын. Мөңгүнү
жердин астындагы алтын болобу, күмүш болобу, мөңгү кымбат. Ата-бабабыз айтып келген элдин башы болгончо суудун башы бол деп. Суудун башын баарын талкалап атат. Ошол суудуну тоону талкалагандан кийин ал жерде эч качан мөңгү болбойт. Анын ордуна канча деген цианидтерди калтырып, бүгүн Нарындын суусуна куюлуп атат. Болсо президент болсо айтып атат, ошол жерде цианид Нарын дарыясына төгүлүп атса, ал айтып атат да, Нарындын канализациясы андан да уу деп айтып атат. Элдин баарын башын айландырыпчы. Бул президентти биз экс-президент деген макамын алдырышыбыз керек. Эмнеге дегенде, азыр бул элдин баардыгын бөлүп атат. Манас атабыз бүткүлү кыргызды жана кыргыз эместердин баардыгын биригип улуу чоң кыргыз мамлекетин түзүп кеткен. Баардык бөлүнгөндөрдүн башын бириктирип кеткен. Бүгүн Кокондон келген Атамбаев кыргыздарды бөлүп кетип атат. Областка бөлүп атат, урууга бөлүп атат. Жөн кетпей коңшу мамлекеттер менен баардыгы менен душмандык кылып кетип атат да. Ошондуктан Атамбаевди жоопко тартылышын биз талап кылабыз. Бүгүн болобу, эртең болобу, бул эртелгеч жоопко тартылыш керек. Айткан сөздөрүнүн баарына баа берилиш керек. Бүгүн Алмаз Атамбаев кетсин десе, ага 15 жыл берип атат. Эмнеге мындай болуп атат? Эки жүздүү саясат жүрүп атат. Ошондуктан Алмаз Атамбаев Кыргызстандын эң биринчи байлыгы мөңгүдөн колуң тарт. Мөңгү койсоң, Кыргызстанда эң биринчи чыккынчы душман болуп аталасың. Урматтуу бүгүнкү мөңгүнүн катышчылары, анан бул жерде гимн ойноп аткандар, гимн ырдап аткан, өндүрүшпайке. Бул жакта уюштургандар бери карап койсоңуздар. Анан кийин бул жерде айтайын дегеним мындай да. Тигилер бир жакты уксак жакшы болмок да. Анан урматтуу журналисттер, урматтуу катышчылар, биз дагы атайын Таластан өкүл катары келдик. Негизи бизде эртеңки саат 9-да Бишкекте эң чоң митинг болмок, ошол курултай маселесин көтөрүү боюнча. Ошого байланыштуу өзүңүздөр билгендей, азыр учурда парламент такыр өзүнүн эрки менен жүрбөй калды. Президент болсо отпускада жүрүп маселени чечпей койду. Өкмөт болсо маселелерди чече албай атат. Ошого байланыштуу биз Талас элинин тургундары сунуш кылып, биякта уюштуруучу топ менен сүйлөшүп, парламенттин, президенттин, өкмөттүн жоопкерчилигин кароо максатында, ушул жерде мөңгү маселесин кароо максатында Таласта 18 ноябрда саат 11-де Талас шаарында жалпы республикалык элдик курултай чакыруу сунушун кабыл алдык. Бул жакта уюштуруучулар дагы. Ошол жерде мөңгү маселеси күн тартибинде. Мамлекетте болуп аткан баардык көйгөйлөр, ошол эле президенттин, парламенттин, өкмөттүн да жоопкерчилигин кароо маселеси каралат. Ошону айтып коеюн деп атам. Эгерде бүгүн парламентте ушул мөңгү маселеси каралса, ошол эгерде мөңгүнү талкуулоого мыйзамды кабыл алса, парламенттин да жоопкерчилиги каралат. Ошол себептен баардык журналисттерди, катышуулар айтсалар, баардык республиканын жарандарына, активдүү мүчөлөрүнө Ош, Жалал Абад, Баткендеги ошол мен кыргыз элине мөңгү үчүн маселени көтөрөм дегендерди ошол Талас элинде 18-де отурган жалпы республикалык курултайга чакырабыз. Рахмат. Ойламай кетсин. Пожалуйста, очередь, ребята, вы из Топата, что же стоит? Урматтуу агайым туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн чоң айтып берип койсоңуз байке. урматтуу агайым туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрүнө чыккынчылык кол салганы турат.
Бүгін 6-чы чакырылыштын депутаттарының колу менен өкмөт чыккынчылык суу кодексине ошолордун колу менен чыккынчылык ишти жасаганы турат. Мен 6-чы чакырылыштын депутаттарына кайрылып кетем. Урматтуу депутаттар, силер сууга түкүрбөгүлө. Суу жашообуз, суу элдин бактысы. Эгерде суу болбосо, бизде кайдагы эгин болот. Суу болбосо, кайдагы электр энергия болот. Өзүңөр билгендей нарын суусу ошо кумтор музунун башталышы болуп эсептелет. Эгерде нарын суусу толбосо, анда кайдагы гэсти салабыз, кайдагы электр энергия болот. Ошон үчүн урматтуу агайым туугандар, сиздер ушул жерге келип, Кыргыз Республикасынын өңгүлөрүнө колдоп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Фейсбукта дагы миңдеген кишилер ушул акцияга кошулабыз деп мына списоктары жазылды. Азыр комитеттин төрагасы мени жана Ританы кабыл алганы турат. Азыр биз барып алар менен сүйлөшөбүз. Эмне үчүн мындай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө айтабыз. Андан кийин чыгып сиздерге мына ушул маселени эмне болгондугун сиздерге айтып беребиз. Урматтуу агайым туугандар, бүгүн өкмөт айтып атат. Муз Давыдов менен Лысый мөңгүсү алынып салынды, жок калды депчи. Ошонун астынан муздарды астынан алтын алабыз деп. Алтын Давыдов мөңгүсүнүн астында ала албайт. Анткени Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө атбал таштаган. Ал атбалдан камок болуп, азыр чоң бир масса турат. Аны алып сала албайт. Силерди бир башка жакка алып кетип атат. Азыр анын жанында Давыдов Лысыйдан башка сары тор менен бордоо маселеси болуп атат. Ошонун астында чоң алтын жыласы турат. Мына ошол жакка барганы турушат. Алар жөн гана силерди мынакей элдерди, кыргызстандыктарга айтып атат. Жок мөңгү, эми анын астынан ала берели деп. Андай эмес. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда Зилалиев чыгып туруп элдин астына айтыш керек. Биз деген монун астынан эле алабыз деп. Дагы бир маселе, кыргызстандыктарга айтып атат. Бул деген ошол эки мөңгүгө эле гана тиешелүү мыйзам деп. Мыйзам Кыргыз Республикасына тиешелүү болот. Кыргыз Республикасынын кайсы жеринде мөңгүлөр болсо, ошол жерлерди талкалогонго улуксаат алып ачат. Биз депутаттар, 5-чи чакырылыштын депутаттары бул өзгөртүүгө биз колдогон эмеспиз. Биз өкмөткө айтканбыз ошол кездеги 2014-жылы. Эгерде силер мөңгүлөрдү талкалай турган болсоңор, отставкага кеткиле деп. 5-чи чакырылыштын депутаттарына ыраазычылык билдирем. Ошол мөңгүлөргө колуңду тарт деп катуу талап койгондугу үчүн. 2014-жылы мөңгүлөрдү Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө мыйзамды алып чыкканмын. Ошол мыйзамдын авторлору Асылбек Шарипович Жээнбеков болгон. Ошол мөңгүлөр жөнүндө мыйзамдын авторлору Каныбек Иманалиев болгон. Мына азыр Асылбек Шарипович ойлонуш керек. Эмне үчүн ошол мыйзамга кошулду? Ал эми азыр эмне үчүн оюн башкача буруп атат? Биз азыр ошол кишилерден дагы сурашыбыз керек. Урматтуу агайым туугандар, азыр бардыгыбыз айтышыбыз керек. Бул саясат эмес, бул биздин мөңгү жашообуз. Колуңду тарт мөңгүлөрдөн деген акцияга күндөн-күндө кошулуп, бүгүнкү чечимди оң жакка чыгарганга бардыгыбыз колдошубуз керек. Рахмат. Немного покричим Назарова. Все-таки он должен выйти к людям. Итак, начинаем, а потом дальше продолжаем. Назаров! Назаров! Чек! Назаров! Чек! Назаров! Ребята, я одна буду кричать? Назаров! Давайте буду кричать. Народ, давайте говорить. Люди просят покричать Мөңгү. Мне кажется, что надо сделать, как ребята просят. Итак, Мөңгү покричим. Мөңгү! 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 Громче! Еще не слышу никого, только себя слышу, потому что микрофон. Мөңгү! 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 Молодцы! Молодцы! Сейчас одного человека, потом дальше пойдем. Надо, чтобы приняли нас. Урматтуу мекендештер, урматтуу улуу кыргыз элинин урмактары. Бул маселе, мен ойлоп атам, бул чечилген. Назаров деген булар чыкпайт, барыбызчы. Ошондуктан бир нерсени айткым келет. Биздин бийлик, биздин мамлекет, эл аралык уюмдарга, экология, суу боюнча комитеттерге оңго кол койгон. Ошон үчүн биз
мен ушу уюштуруучуларга да айтып кетер элем да, резолюция кабыл алган ошого киргизип, биздин Кыргызстандагы оондун өкүлчүлүгүнө кайрылышыбыз керек да. Бул биздин бийлик эл аралык келишимдерди бузуп атат керек болуп жатсачы, экология сактоо боюнча. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Бизде ала тоо деп, ала тоолуктар деп кыргыздар деп айтат. Мөңгүсүз биз кыргыздар өзүбүздүн мекенибизди ала тоо деп айта алабызбы? Бул жерден бир нерсе, суу. Биздин суу Орто Азиянын артериясы деп коет. Бул суу деген бизге эле эмес, биздин ылдый жактагы биздин коңшу өлкөлөргө да тиешелүү да. Ошондуктан мен жакында бир карап отурсам, Чили, ушул эле Канаданын бир фирмасы Чилиден алтын кем иштетип атканда, чилиликтер бир талапты коюп атат. Ошол жердеги мөңгүнө көчүрүп туруп гана алтынды казасыңар деп. Мына ошол Чили өкмөтүнүн өзүнүн элинин өзүнүн мекенин ойлогон саясат деп айтам. Бул биздин бийликтин жасап аткан азыркы саясаты бул элге чыккынчылык деп айтам. Мындай жогорку кеңештин кереги жок. Бул жогорку кеңеш тараш керек. Рахмат силерге. Была политика. Бүгүнкү кыймылдын катышуучулары кыргыз элине мына Кыргыз Сакалдар кеңешинин атынан кайрылат элек. Бул мөңгү деген кыргыздын байлыгы. Бул мөңгүгө жасаган иши бул диверсия, мамлекеттин диверсиясы. Ушул мамлекеттин азыркы жаңы өкмөттүн келип жогорку кеңеште депутаттардын көбү жокто акырын гана бул Давыдов бүтүп калды, тиги мөңгү бүтүп калды деп бул абдан калпсыз чечим болуп атат. Бизге алтындын кереги жок. Алтын эч кимге кереги жок. Азыр тиги 67ден 33 болду, 33ден 26га келип калды. Керек болсо бул алтындын Кыргызстанга пайдасы жок. Муну кастырбашыбыз керек, мөңгүбүзгө тийгизбешибиз керек. Бул мөңгү жалаң эле Кыргызстан эмес, Орто Азия, Казакстандын маселесин чечкен, аралдын маселесин чечкен маселе. Ошон үчүн мен эки улак катары баарыңыздарды чакырып кетет элем. Бул кыймылга элдин бардыгын кошойлу, ООНду, ОБСду, башка дүйнөлүк кыймылдар менен бирге кыргызыбыздын байлыгы мөңгүнү сактап калайлы. Мына ушул үчүн мөңгү деген бир чоң кыймылды баштап кыргыздын жигиттери жүрөт. Анан келип алып жашырын эч кимге көрсөтпөй жанагындай бир эмне деген депутаттар отурат билбейбиз. Эмне деген азыр өкмөт шайланып калды, аны да билбейбиз. Бул эмне деген чыккынчылык. Ошон үчүн мөңгүдөн колуңарды тарткыла деп мына биз аксакалдар кыймылы силерге дагы айтып атабыз. Ушуну колдош керек. Мындай болбойт. Рахмат. Сейчас поступила очень хорошая идея, просто идеальная. Я не знаю, почему раньше никто не сообразил. Собрать подписи в защиту ледников прямо здесь и сейчас на митинге. Если есть у кого-нибудь... собираете, да? Все, отлично, извините. Я думала, нет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тынч митингдин катышуучулары. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мирного митинга. Очень важно, что мы принимаем участие, выражаем гражданскую позицию, выступаем против разрушения, уничтожения наших ледников. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз жаштары, Казакстанда, Россияда, Европада жүргөн. Мына мен да силерге окшоп гастарбайтер болуп чет мамлекетте жүргөм. 7 жылдан бери биздин мамлекетке кайтып келип, мамлекетибизди, элибизди толоп жаткан ууру коррупционерлер менен күрөшүп жатабыз. Мына 2015-жылы депутаттар, бүгүнкү бийлик биздин мөңгүлөрдү талкалайбыз дегенде, биз да мына ушул жерге келип чыгып, коомчулук менен бирге ал демилгени токтотуп калганбыз. Мына бүгүн кайра 2015-жылкы мыйзамдан дагы коркунучтуу мыйзамды алып чыгышты. Бүгүнкү мыйзам
биздин мөңгүлөрдү талкалап гана токтобойт. Бүгүнкү мыйзам буга чейинки мөңгүлөрдү талкалаган, жаратылышыбызды талкалаган Кумтөр компаниясына толугу менен жоопкерчиликсиз соттон четтетүү мыйзам долбоорун алып чыгып жатат. 5 жылдан кийин болобу, 15 жылдан кийин болобу, биздин жаратылышка келген зыян үчүн Кумтөр компаниясын жана ага тиешелүү адамдарды биз жоопко тарта албай калабыз. Мына бүгүнкү мыйзамды алып чыгып атышат. Ушундай элге кыянат, мамлекетке кыянат мыйзамды алып чыгып жатышат. Урматтуу Кыргыз мамлекетинин жарандары, урматтуу мигранттар, Алато, Асказо деп башталган гимнибиз бүгүн жок болгону турат. Сиздер алыс жакта үй бүлөбүздү багабыз деп иштеп жүрөсүздөр. Кайтып келе турган мамлекетти бүгүн талкалап жатышат. Бардыгыларга кайрылып кетмекмин. Колуңардан келсе, биз менен байланышкыла. Биз буларга каршылык көргөзөлү. Биз буларга биздин мамлекетти талкалаганга, мөңгүлөрдү талкалаганга жол бербейли. Биз бүгүн ушул ак үйдө отурган 120 депутат жана анын ичинде ушул мыйзамга түздөн-түз тиешеси бар жана добуш берген ар бир депутатты Кыргыз мамлекетинин жана Кыргыз элинин душманы деп жарыялайбыз. Булар биздин душман. Силер ушул депутаттар, ушул өкмөт, ушул мыйзамды кабыл алып жаткан ар бир адам 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин аман болсоңор, ар бириңер жоопко тартыласыңар. Эстеп коюңла, биз акырына чейин силер менен күрөшөбүз. Биз силерди оор кылмыш жаза жоопкерчиликке тартабыз. Себеби силер биздин мамлекеттин, биздин балдардын келечегин бүгүн талкалап жатасыңар. Ишенип коюңла, бүгүн ушул эфирди көрүп турасыңар. Мен силерге ар бириңерге жеткиликтүү айтып коеюн. Ар бириңер жооп бересиңер. Ар бириңер үйгө чейин жетебиз. Силер болбосоңор, балдарыңар жооп берет. Биз мындай мыйзамсыздыкты, бизге мындай мамилени, биздин мамлекетке мындай мамилени силер тараптан чыдап тура албайбыз. Бүгүн ар бир депутатка кайрылам. Чала бизнесмен, чала бандит, чала коррупционер депутаттар, сыйыңар барыңарда бул мыйзамга добуш бербей, мандатыңарды тапшырып кетип калгыла. Биз жаңы муун кыймылы силерге жоопкерчиликтүү айтып атабыз. Ар бириңерге жетебиз. Качып кетебиз деп да ойлобогула. Ар бириңерди жоопко тартабыз. Себеби силер биздин мамлекетти талкалап жатасыңар. Себеби силер биздин балдарыбыздын келечегин талкалап жатасыңар. Угуп, эстеп койгула. Бүгүн ким добуш берсе, ушул мыйзамды ким алып чыгып жатса, эсиңерде болсун. Өмүр бою. Бул мыйзам силер үчүн оор кылмыш экени. Бул мыйзам үчүн силер жооп берериңерди унутпагыла. Рахмат. Саламатсыздар. Мынакей бүгүн можно там поговорить, да? Мындайда мен бүгүн мынакей 20 жылдан бери ушу мөңгү фондун жетектеп келем. Мөңгүнү байлык деп далилдеп келебиз. Бирок интеллект жетпей келди. Мындан бир 3 жыл мурда жерде бир жыйын болгон ушундайчы. Ошондо бир рахмат айткан, бүгүн дагы моуну уюштургандарга рахмат деп коеюн. Сиз менен эле мындайда адам деле мокойт экен да, акыры эч ким укпай койсо сүйлөгүң деле келбей калат экен. Мындай койчу баа түшүнбөй турбай депчи. Бирок эл деген бар экен. Мен ойлочу элем бул өмүрүмдө мунун бир немесин көрбөй калдым окшойт, уже кетип калдым окшойт. Андан көрө ырым жазып эле акын болуп эле жүрө бербейт белем дечи. Бирок бүгүнкү кишилердин кылып аткан могул мамеле демек элдин ичинде мындай жүрөгү бар кишилер бар экен. Бул байлык түшүнгөн кишигечи биз мисалы үчүн ушу жакшы жашагандан жалкоолук кылып келатабыз. Ар кимдердин баягы кыйкылыгыңар, чыңгырыгыңар болуп, кыйкылып эле чыңгырып аткандар болуп атат. Анан кийин эмне дейт? Биз азыр жерде мындай дейт да, мен уккан кабарыма караганда мындай болуп атат. Мындай да биз элбиз. Эл болгондон кийин бур эле ачуу калдырып ойлонолук дагы, бул жерде бир комиссия түзөп коюп атабыз да, комиссия.
Сөйткенде булар дагы мындай мамлекет болгондон кийин баарын эле чыр менен эмес, кээ сүйлөш жолу менен чечсе да болот. Аналардын доотун угуп көрөлү. Эмнеге каскан жатасыңар деп. Анан мындай кылса да менин өзүмдөн ушу мөңгүгө иштеп жүргөн кишилерим бар да, көптөн бери жардам берип жүргөн, ошол бийлик жүргөн. Ошол бир 6 кишибиз бар. Анан дагы бир элдин ичинен эртең анан сатып үрдүңөр, анан жеп алдыңар деген сөз болбош үчүн ар кимдир коомдордон, араңыздардан желательно адистер болуш керек да, адистер. Бизге ким керек? Климатолог керек, гляцолог керек, гидрогеолог керек, сейсмолог керек дегендей, ошо жерине барып көрөлү деген биз сунушту кирилик. Себеп мындай дешип атат да, биздин убакта эмес, бир убакта дейт, муну касып башташыптыр дейт. Анан ошондо туура эмес салынып калган экен, тоо ордунан жылып, дети жанагы чыгып кетет дейт. Бул деле чоң катастрофа да, муну да караш керек. Ошондуктан мынакей жеке тагдырымды мен тобокелге сала алам. Жеке чөнтөгүм тобокелге сала алам. Бирок бул элдин байлыгын, элдин ден соолугун тобокелге салганга менин акым жок. Ошондуктан могу жерде аксакалдар турасыңар, ити окуган, көргөн билгени бар адамдар турасыңар. Бир 5 киши. Бул элдин ичинен комиссия түзсөңүздөр, анан биздин мөңгүнүн комиссиясы болуп кирели дагы булар менен сүйлөшөлү. Анан кийин, ошондон кийин жыйылып, телевизордон беребизби, кандай кылабыз, анан кийин сырын айтып берсек. Ошол туура болот деп ойлойм. Кандай дейсиздер?